Уктатып кетет. У нам кенауметел арус. Жаңы үйлөнгөн баладай болуп уктагын деп ал уктатып кетет. Ага барзах жашоосу бир уйкудан уктап турганчалык мөөнөт деле өтүп кетет деп айтылат. Кээ бирлер үчүн барзах жашоосу ушунчалык бир алыс, ушунчалык бир кыйын болот. Бул да болсо Аллах Тааланын капа кылган, Аллахтын газабына учураган инсандар. Демек, бул кабыр жашоосундагы ким күнөөкөр болуп, ким Аллах Тааланы наразы кылып, Аллага иман келтирбей бара турган болсо, кабыр дагы аны жакшы тосуп албайт экен. Жер бетиндеги жаман инсандардын бири элең келген эми менин дагы жамандыгымды көргүн деп, кабыр аны кыса баштайт дейт, тарып. Периштелер, тозок периштелери келип, ага бейиш тозок жактан айнек ачып, ал астына тозоктон болгон төшөнчү төшөлүп, азаптала баштайт дейт. Анан ошондон улам бул качан эми бул азаптан кутулар экенмин деп, бул чыгыштын айласында болот. Ошон үчүн буга узак берилет. Демек, ошондой бир жашоо болот, ошондой бир сыноолор алдыда турат. Ошондой сыноолордон өтүшлүк үчүн бул жашоодогу бизге берилинген ваадалардын үстүндө Аллах менен болгон ваадаларыбызда бекем туруп, истикаматта туруп беришибиз керек. Иман келтирдикпи? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп. Ушул иманда бекем тур, истикамат тур. Дайым бол. Алла Тааладан истикаматты сура. 5 вакыт намазга киргиздиңби? 5 вакыт намазга истикамат кыл. Үзбө, калтырып койбо, тик тур. Чыда кыйынчылыгына. Орозонун кыйынчылыгына чыдап тутуп бер. Колуңдан келсе, Алла Таала байлык бергенден кийин ошол байлыкка суксунуп, байлыкта ачкөздүк кылып, кемип калат, жантып калат деп бакылды кылып, ичтарды кылып, ажылыкка барбай койбо. Же Кудай Таала берген зекетиңди Аллахтын жолунда коротпой койбо. Малыңдын зекетин чыгарып берип койбо. Ушун мына истикамат, исламдын амалдарынын үстүндө дайым туруп беришлик. Раббуналлаху сумма истакаму. Раббым Аллах деп иман келтирип, Аллахтын айткан бардык өкүмдөрүн аткарып, ошондо тик туруп берген бул истикамат болуп эсептелет. Хадистен ушунун бир түшүнчөсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай чечмелеп берет. Хазирети Абу Убада Суфьян ибн Абдуллах риваят кылат, мындай дейт. Мен пайгамбарга айттым дейт. Я Расулаллах, кулли фил ислами каулан. Мага исламда бир сөздү айтчы, бир ишти айтчы. Ла асалу анху ахадан гайрак. Андан кийин мен бул тууралуу сенден башка эч кимден сурабай турган болоюн деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Кул аманту биллахи сумма истаким." Сен аманту биллах деген, яни Аллага иман келтирдим. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи деген жети иманды айтып атат да бул. Аллага иман келтирдим, кыямат күнүнө иман келтирдим, Аллахтын элчилерине, периштелерине иман келтирдим, Аллахтын периштелерине иман келтирдим, өлүмдөн кийинки жашоонун бар экендигине иман келтирдим, тагдырдын жакшы жаманы Кудайдан деп иман келтирдим деген сөздү айткан дагы сумма истаким. Бекем болгон ошондой эме. Кайтпаган эме. Тагдырыңда бир жаман нерсе болуп калса, бул мына ушуну кылбаганымда ушундай болбойт деле деп кейип жер чапчып, тагдырыңды чамбагын, берген вадаңды унутпагын. Тагдырдын жакшысы да, жаманы да Аллах Тааладан. Тагдырдын барына биз иман келтиргенбиз. Жакшысы болсо менен, жаманы болсо Кудайдан, же дагы бир жакшылык болуп калса, мына паланчынын жакшылыгы менен ушундай жакшылыкка жеттим, жамандык болуп калса, паланчы душманым мага ушинтип коюп, мен ушундай бир жаман күнгө калдым. Жок, андай эмес. Аллах Тааланын тагдырындагы болуп жатат деп айтыш керек. Бекем тур тагдырга. Же башка дагы ушу исламдын 5 түркүнүн бирине иман келтиргенден кийин, ага бекем бол, болду ушуну менен сенин исламың ушул деди. Дагы бир башкачараак өңүттө пайгамбарыбыз ушул истикаматты түшүндүрүп берет. Qaribу ва саддиду ва аламу аннаху ла янжуа ахадун минкум би'амалихи qalу вала анта вала ана илля ан ятагаммадияна Аллаху бирахмати минху ва фадлин деген экен. Пайгамбарыбыз айтат: Qaribу, Аллага жакын болгула. Саддиду, түз бекем болгула. Билгиле, эч ким силерден өз амалы менен кутулуп кете албайт деди. Сиз дагы Аллахтын элчиси дештеле пайгамбарыбыз айтты. Ооба, мен дагы деди. Бир гана
Kimdi Allah'ım özünün ayköldügü menen özünün rahmatına oroп algan bolsa, ayköldügünü algan bolsa, oşol gana kutula alat dedi. Muqarabattın manisi el-qasdu ellezî la guluve fihi ve la taksira. Uşunday bir Allah'a bağıştap amallarını jasa, anda hiç bir boşluk getirbe. Vaktыңды tekке getirbe. Bir Kudayдын hükümünü atkaruda hiç kemtik jasaba. Kemtiksiz atkargın. Saddid, josam sidat, istikamet ve isabat. Tik durup, tüz durup, ayağına çeyin atkaru. Tagammet Allah'tan oroп alуусу, kucağına alуусу деп айтылат дейт. Demek urmаттуу musulmon bir tuğandar, bardığımızga Allah subhanahu wa ta'ala istikamet nasip versin. İmanımızda, amalımızda beken boloyluk, ahirimiz bakayır bolup, akırkı kalimemiz la ilahe illallah bolup, Allah menen joluğunu bardığımızga Kudayım nasip kılgan bolsun. Annemese bizdin efirge, tüz efirde gelgen sorularga жооп берүүгө кезекке берелик. Assalamu alaikum ve aleykümselam ve rahmetullah. Men kиченелигимде чылым чеккен min. Кармап калдым. Ажырашайын деп балдарым бар. Аларды аяп жатам. Siz кандай деп ойлойсуз дейт. Кечиресиz. Men келинчегимди чылым чеккенин кармап алдым дейт. Ажырашайын dedim, балдарым бар. Аларды аяп жатам, siz кандай деп ойлойсуз дейт. Алейкум ассалам, урматтуу bir тууганым. Мен ойлойм, бул сигарет жесен тамеки чегүүсү ажырашууга себеп эмес. Ошону себеп кылып ажырашып кетүү, албетте сизге да, аялыңызга да өкүнүч алып келиши мүмкүн. İslam dininde tameki tartуу makruh amallarına giret. Palit, bulganç nerselerge alek bolu, jaman, laguu nerse menen alek bolu esептелет. Бирок оңдоп берсе, оңдосо боло турган ката болуп эсептелет. Ошондуктан келинчеңизди сиз ыйманга чакырыңыз, тартипке чакырыңыз. Ошол жаман адаттан арылтууга бирге аракет кылыңыз. Эми аны жакшы сөз менен деле, жакшы көнүгүүлөр менен деле ошол чылым чеккенин калтырса болот. Мен ойлойм, бул ажырашууга себеп эмес. Бажырайган балдарыңыздарды ошол себеп менен ажырашып, аларды жетим кылып, кереги жок деп ойлойм. Келинчеңизди тартипке чакырыңыз, тарбияга чакырыңыз. Насаат кылыңыз, жакшы сөздөр менен. Ойлойм, келинчеңиз дагы үй бүлөнү баалуулугун алдыга коюп, ушул жоругун таштап кетет деп. Үй бүлөңүзгө бекем дик каалайм. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кыз 16 жаштан күйөөгө чыкса кандай карайсыз? Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына баш ийишибиз керек. Биз урматтуу bir туугандар, былтыркы же ушу жакынкы жылдарда никеге туруу жаш курагы мыйзам менен белгиленди. Ал 18 жаш деп белгиленген. Ошондуктан 18 жаштан гана никеге чыгылат биздин Кыргызстанда. Молдекелер дагы азыркы күндө паспорттун негизинде нике кыйып жатышат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы атайын нике каттоо журналын ишке ашырды. Ошол нике каттоо журналында паспорттук данныйлары жазылат. Жаш курагы каралат, анан кийин нике кыйылат. 16 жаштан албетте балагатка жетти болуп эсептелет шарият боюнча. Бирок бул мезгилде сиз кудалар менен болуп коюп, кыргыздын эски салтында дагы бар, сөйкө салып коюп 2 жыл күтүп турат, андан кийин 2 жылдан кийин аларды той кылып, турмуш кылып, нике кылып узатат. Мындай кылсаңыз болот. 16 жаштан никеге турмушка узатышы бул мыйзамдык жактан туура эмес болуп калат. Ата-эне дагы, эки тараптын ата-энеси дагы, үйлөнгөн күйөө бала дагы, нике кыйган молдоке дагы мыйзам негизинде жоопкерчилиги каралып калган. Мен мас болуп 3 жолу талак берип алдым. Балдарыбыз бар. Жарашуунун жолдору барбы дейт. Тилекке каршы bir тууганым 3 талак айтылгандан кийин жолу жок эми бул. Жолдун соңуна келдиңиз, аягына келдиңиз. 3 талакты айтуу менен жолдун аягына келип калган болосуз дагы, сиздин ортоңузда ошол аялыңыз менен кайрадан нике жаңыртууга шарият жол бербейт. Бул бүттү эми. Ошондуктан 3 талак бергенге чейин ойлонуш керек болчу.
Үч талак бергендин кесепети, оорлугун коомчулукта баардыгыбыз эле билебиз. Негедир билсек дагы ачуубуз келгенде, жинибиз келгенде же кызганган мезгилде муну маани бербестен оозду толтуруп үч талакты айтып, аялыбызга ажырап калабыз. Ушинтип балдарыбызды тил жетим калтырып алабыз. Тилекке каршы бул болду эми. Акыркы мезгилде үч талак боюнча аябай суроолор көп болуп жатат. Анан мен билбей калыптырмын, жол таап бербейсиңерби, дин деген гумандуу болуш керек, кантип эле жолу болбосун деп док койгондор көбөйүп кетти да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ушул эфирди угуп аткандар, уккан сөзүңүздөрдү башкаларга, дос жарларга, ага инелерге, эгер уул кыздарыңыздар болсо кулагына айтып койсоңуздар. Никеде эркек дагы олуттуу болуш керек, серьезный болуш керек. Аял дагы олуттуу болуш керек. Уруша кетсе эле экөөбү жинденип, аялы талагымды бер деп жаңжал салбаш керек. Эркек киши талак бер десе эле мынакей сага деп талак деп үчтү карматып салбаш керек. Эркек чыдамдуу болуш керек. Аялга караганда Аллах Таала эркекти чыдамдуу кылып талактын тизгинин эркекке берген. Ошондуктан ал чыдамдуу болуп ойлонуп туруп чечим кабыл алыш керек. Мен талак берип салсам, эртеге үй бүлөбүз бузулат, ажырашып кетебиз, балдарыбыз жетим калат деген, анан жакшы көргөнүңүз бар экен, эртеге келип алып мен жакшы көрөм да аялымды деп анан док кылгандар болуп атат. Ушул талакты бергенге чейин ойлонуңуз. Бул талак берилгенден кийин, бул өкүм эми ишке ашкандан кийин анан аркага жол жок эми. Мен билбепмин дейт. Билбестик жоопкерчиликтен куткарбайт. Бул светтик мыйзамдар дагы ошондой, шарияттын мыйзамында дагы ошондой. Билбестик адамды жоопкерчиликтен куткарбайт. Билбестен туруп күнөө кылып алсаңыз, билбестен туруп бир айып кылып алсаңыз, анда мыйзам боюнча да, шарият боюнча да жоопкерчилик тартат. 3 талак дегенден кийин 3 талактын жоопкерчилиги тартылат. Бул дегени түбөлүк ошону менен нике бузулду деген сөздүн жоопкерчилигин тартат. Эми келип шариятты зордоп, шариятты күнөөлөп, динди күнөөлөбөш керек. Угат адам билет. Эмне үчүн талак айттың, талакты каяктан алдың десе, кинолордо көргөнмүн дейт. Киноду көргөндөгү маалымат эсимде болгондой эле, мына эфирди көрүп, никеде, тойдо, башка жерлерде эле 3 талак айтпаш керек деген маалыматты угуп атасыздар да. Угуп ушуга амал кылыш керек. 3 талакты айтпаңыздар, оозго этият болуңуздар, талакты ойлонуп бериш керек. Таптакыр жашаганга болбой калганда бир талак менен ажырашса болот. 3 талак бергенден кийин кайра жарашууга болбой калат. Жол издей эле коюңуздар. Ошон үчүн талак бергенге чейин адам ойлонуш керек. Эркектер да жоопкерчиликтүү болсун үй бүлөдө, аял да жоопкерчиликтүү болуш керек. Кээ биргилер болбогон нерсеге урушат. Болбогон эле нерсени урушуп, аялына талак айтып келет. Анан биз жарашыбыз керек, анан жашап эле атабыз дейт. Анан 3 талак түшүп калгандан кийин жашай бергендик бул никесиз жашоо болуп эсептелет. Бул арам жашоо. Эгер балдар болуп калса бул никесиз болуп калды алар. Алардын адамдык статусуна сиз доо кетирдиңиз. Ата-эне жоопкерчилиги болгондон кийин бир наристени жарык дүйнөгө алып келүүдөгү жоопкерчилик бар сизде. Ал мусулман катары ошол наристени ак нике менен турмушка алып келиш керек. Никесиз алып келсеңиз, ал эч ким айтпаса да, эч ким аны эшеже кылбаса да, ал руханий жактан ал өзүнүн никесиз деген статусун алып калды. Ушундай адамды турмушка алып келиш сиздин себебиңизден болуп атпайбы, никесиз турмушуңуз. Ошондуктан кыздарды дагы турмушка берүүдөн мурда, балдарды дагы турмушка аял алып берүүдөн мурда турмушка даярдаш керек. Эреже жетип калды, үйлөп коелу деп ата-энеси үйлөп койгон менен элек, кызу той кылып берген менен элек, закыз катар машина чыгарган менен, даңгыраган той бериш менен элек баласына бир жолу сөз айткан эмес. Турмушта этият бол, аялыңа аяр мамиле кыл, жакшы ата бол, жакшы үй бүлө семья бол, нике талак маселесинде этият бол деген насаатты билбейм, аз эле ата-энеси керек. Анан ошончо расход кылып, ошончо коротуп, анан үйлөгөндөн кийин, анан аз-маздан кийин эле 3 талакты ажыратып кетип, ошол короткон, топтогон байлыгынын баардыгын тойго чачып берген баласы дагы бактысыз ошентип ажырашып калып турат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, турмушка даярдаш керек. Кыздарды да кулагына коюш керек, балдарды да үйлөнөнөр мурда кулагына коюш керек. Бул никелүү жашоо болуш керек. Азыр көп эле балдар никесиз катнашта жүрөт. Кыздар дагы эрте жаштан эле никесиз катнашка жүрөт.
никесиз катнашта болуп боюна бүтүп калса, ага мыйзамда да эч кандай чара көрүлгөн эмес. Никелүү 16 жаштан же 17 жаштан никелешип койсо, аны никелешип койгондугу үчүн жоопкерчиликке тартылып атат мыйзам. Бирок мектеп жашында никесиз катнашка барып аткандар бар. Алар барып аборт жасатып атат. Ден соолугун жок кылып атат. Бул жагында коомчулукта биз жоопкерчиликке алышыбыз керек ата-энелер. Кийинки суроого өтөлүк. Устаз, өткөн берүүңүздө чала угуп калдым. Кандай жерге даарат ошатканда ооз кыйшайт дедиңиз эле, айтып коесузбу дейт. Мурунку сабактарда биз айттык эле, ошол жин шайтандар адамдага качан тийишет, адамдар менен жиндердин ортосунда кайсыл учурда адамга жин кирип кетет деген сөз болгон. Адам катуу корккон учурда жана адам катуу каткырып күлгөн учурда адамга жин кирип кетет экен. Ошол түндөлөрү жалгыз калып, көзүнө бир нерсе көрүп, катуу корккон учурда жин илешип калат экен да, илешип калат деп коет, кирип кетет деп коет. Анан ошол аябай каткырып күлгөн мезгилде да ушундай болот экен. Анан жиндерди динибизде караганда булар күндүзү кечке чейин кишенделет дагы, асыр намазынан кийин кой берилет. Жиндер түнү менен таң атканга чейин азыктанышат. Булардын азыктары күл деп коебуз, жанагындай таштанды таштала турган жерлер. Жин шайтандардын азыктана турган жери. Ошондой эле сөөк, тезек, бул жин шайтандардын, жиндердин азыктануучу нерселер экен. Ошондой эле тала түздө тешик, бир нерсенин тешиги, ушундай жерлерге заара кылбаш керек. Же болбосо ошол мусор таштанды болгон жерге заара кылбаш керек. Ал жерлерде жиндер тамактанып аткан болушу мүмкүн. Алар топтоло турган болушу мүмкүн. Ошол жин таштанды таштаган жерлерди күндүздө да, кечинде да баспаш керек. Аларды басканда, андай жерди басканда, ошол мезгилде алар кокусу ошол жерде бар болуп аткан болсо, алар жинденишип, биздин отурушту бузду, үстүбүзгө басып келди, же заара кылып жиберди деп, жиндени адамга кол салышы мүмкүн. Мындай окуялар тарыхта көп эле болгон. Бир ырда Умир Улкайсынын ырында келет. Ошол немелер жин бир жерге даарат сындырып жаткан мезгилде жиндер кол салды. Ошону кол салуусу менен ал жабыркагандыгы тууралуу араб акынынын ырында келет текстте. Демек, жиндин кол салуусунан кийин адамда ар түрдүү нерселер көрүнүш пайда болот. Мисалы үчүн катуу коркуп калган учурда нервтер чочойт дагы, ооз кыйшайып калышы мүмкүн. Мындай окуяларга биз көп болгонбуз. Аларды кайра чилиясын менен окуп отуруп, алар оңдолуп ордуна келип калгандар бар да. Менин сиңдим ажырашканына 5-6 жыл болду. Күйөөсү Россияга жообун бербей, талагын бербей кетип калган. Турмушка чыкса болобу дейт. Жок, бир тууганым, сиңдиңиз эгер ажырашпаган болсо, күйөөсү талагын бербеген болсо, же ортосундагы нике күбөлүгүн сот аркылуу кесишпеген болсо, бул учурда ал башка турмушка чыга албайт. Бул учурда сиздер мындай окуя көп эле болуп жатат. Ошол жоопкерчиликсиз 5-6 жыл кылып Россияга таштап кетип калган эркектер көп өтө жоопкерсиз эркектер. Буларды сот аркылуу, ЗАГС болсо ЗАГС аркылуу 6 жыл бою камсыздабагандыгын, аялдык акысын бербегендигин көрсөтүп сотко арыз жазыш керек. Сот ушул 6 жыл карабагандыгын, аялдык акысын бербегендигин негиздеп туруп ЗАГСын бузса, ушул бир талакка жатат. Негизи ушул болсо. Анан сүйбөгөндүгү, башка болгондугу болсо, анда бул башка меселе болуп калат. Соттун чечиминде бакпаса, себеби никеде нафака деген нерсе бар. Нафакага 3 нерсе кирет. Бул тамак аш менен камсыздаш, кийим-кечек менен, турак жай менен камсыздап туруш керек. Бул 3 нерсе эркектин никедеги милдети. Анан мындан тышкары аялдык акысын берип туруш керек. Эгер 6 жылдап жанына келип жатпаса, тамагын бербесе, үй менен камсыз кылбаса, бул аял ажырашуу укугун көтөрө алат. Бул мазгылда ажырашамын десе, талагын аламын десе, болбойт. Укпаса сотко бериш керек. Эгер тилекке каршы биздикилер никесин каттатпайт. Учурдан пайдаланып айтып коюш керек. Урматтуу ата-энелер, кызыңыздарды никеге узаткан мезгилде ошол ыссыгында нике күбөлүктү алып бериңиздер. Бул аялдын мүлктүк, мурастык, анан жана башка укуктарын коргоп берет. Көптөгөн аялдар ушинтип ЗАГСын албайт дагы, эрлери таштап коюп кетип калат. Бакпайт,
Анан кийин бакпай айтасың, мен жоомду берсе жоон дагы бербейт. Шариаттык жак менен дагы, мыйзамдык жак менен дагы бул эркекте ооздукташ болбой калат. Ушундай жоопкерчиликсиз эркектер көп болуп кетти. Ошондуктан кызыңыздарды турмушка узатарда сөзсүз түрдө нике күбөлүгү алып бериңиздер. Биринчи нике күбөлүгү алып туруп анан кийин нике кылыш керек. Ошол тойдо кошо нике күбөлүгүн алып берип, ысыгында алып бербесе, аялдар кокус ажырашып калган учурда мүлксүз дагы, мурассыз дагы анан ушундай ажырашууга келген мезгилде ажыраша да калбай калып жатат. Эми сиздер эки тараптан эгер ажырашууну кааласа, ошол күйөөсүнүн үйүнө, ата-энесине, жакындарына эки тараптан комиссия шайлаңыздар. Ортодо бул эки жаштын турмушун чечип берсин. Мен кыздуу болдум. Кыз төрөсө бир кой союп, элге тарат дешет. Уул төрөсө эки кой дейт. Бул туурабы? Шариатта кандай каралган? Шариатта бул, урматтуу бир тууганым, сүннат амал болуп эсептелет. Муну акыйка деп айтылат. Бала төрөлгөн мезгилде эркек болсо эки кой же эки эчки колунан келгени, кыз бала отурганса бир кой же бир эчки союп туруп акыйка өткөзүлөт. Акыйканын мааниси ушул башына башы, колуна колу, бутуна буту, денесине денеси садака болсун деген өңүттө болот бул. Түпкү астындагы магызы ушул. Бир жандыкты союп акыйка өткөзүлөт дагы. Акыйканы бардыгына берсе болот. Өзү тууган уруктар менен отуруп тамактанса дагы болот, башкаларга таратып берсе дагы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн эки небересине кой союп акыйка өткөзгөн. Эми албетте колунда жокторго бул милдет эмес, эми колунда барларга милдет. Акыйкадан бул сүннет амал болсо, важип болгон амал бар, курбандык чалышлык. Бул дагы болсо колунда барларга берилет, колунда жокторго милдет такпайт шарият муну. Демек бул кыз төрөлсө бир кой, уул төрөлсө эки кой союп акыйка өткөзүшлүк шариятыбызда бар нерсе. Уул төрөлсө ата-эненин милдети катары ушул. Ата-эне балалуу болгондо биринчи ак никелүү болуп балалуу болуш керек, нике менен баланы жарык дүйнөгө алып келиш керек. Ал бала төрөлгөндөн кийин ага татыктуу ат коюп беришлик ата-эненин милдети балага болгон. Анан татыктуу ат коюп беришлик. Бала келечекте уялбай турган, тартынбай турган жакшы ат коюп бериш керек. Анан тарим тарбия бериш керек. Окуганды, сүйлөгөндү, жазганды, Аллахты, пайгамбарыбызды, динди, ушундай негизги нерселерди тарим тарбияга беришлик ата-эненин милдети. Эрежеге жетсе, теңин таап үйлөшлүк дагы милдет болуп эсептелет. Барап келе берем бирөөсүн деп кое бербестен, теңин таап берет. Куфу исламда дагы шарт кылынат. Никени ата-эне батасын берет. Жол ачып берет немеге, адабырт этип берет да, ушул никени колдоймун мен деп жол ачып берет. Ошон үчүн ата-энесиз нике болгон учурда ата-эне никени токтотуп койсо дагы болот. Ата-энесиз нике кыла турган болсо, биринчи турмуштагылар, алар кыздын никеси ата-эненин ыраазылыгына токтолуп турат. Ата-эне жол берсе, бул нике жүрүп кетет, болбосо бул никени бузушка туура келет. Ушунчалык бизде нике каралган. Ошондон бул ата-эненин милдети, кызыңыз төрөлгөндө бул бир милдетиңизди аткарып коесуз. Менин күйөөм менен боюмда бар кезде эле ажырашып кеткем. Азыр 7 ай болуп калды. Ал мага жардам бербейт. Ал жардам берүүгө милдеттүүбү? Ооба, милдеттүү бир тууганым. Ажырашып кеткен болсоңуз, талак айтып ажырашканбы, кайсы сүрөттө ажырашкан болсо дагы, сиздин идда мөөнөтүңүз, күтүү мөөнөтүңүз баланы төрөп бергенге чейин. Сиз баланы төрөп бергенге чейин күйөө сизди тамак аш менен, турак жай менен, кийим кечек менен, ошондой эле курсаңыздагы баланы дагы багып турууга милдеттүү. Баланы төрөгөндөн кийин сизди камсыздоо токтойт. Сиз бул кишинин карамагынан, эриңиздин карамагынан толугу менен чыгасыз дагы, сиздин колуңуз ата-энеңизге өтүп барат. Алар эми сизди камсыздап турат. Ал эми сиздин төрөлгөн балаңызды эрежеге жеткенге чейин күйөөңүз камсыздайт. Тамак аш, кийим кечеги менен өз алдынча болгонго чейин камсыздап турат. Жок, мен эми бага албайт экенмин десеңиз, анда баланы багуу эркектин милдетине өтөт. Телефондон атышкан оюндар арам болобу дейт.
Телефондо катышкан оромдор, оюндар булар убакытты текке кетиргендиги үчүн макрух тахримий болот. Кээ бир мезгилде намазды каза кылып бергендиги үчүн арам болот. Андан дагы ушул оюнга баш оту менен кирип кетип, кумар иретинде ойноп аткан болсо, кимдир бирөө менен утушуп аткан болсо, ушундай сүрөттөрдө арам болуп калат. Этаптары бар. Ошондуктан анан буга ата-энелер көзөмөлгө алыш керек, аны ойнотпош керек. Күнөө кылып баласына шылтап койсо кандай күнөө болот? Күнөөнү кылып баласына шылтайбы, башкасына шылтайбы? Бул биринчиден өзү күнөө кылгандыгы үчүн күнөөкөр болду. Экинчиси башка бирөөгө күнөөнү оодарып, курдоомат кылгандыгы үчүн дагы күнөөкөр болду. Эки эсе күнөөкөрчүлүк болду. Ошондуктан күнөөнү кылдың, ал ашкаре болуп калса, аны ачык моюнга алып, анын жазасын тартыш керек. Бирөөгө оодара салып, андай кылган туура эмес. Куптан намазынын казасын, парзын жана витир важип намазын эртең менен багымдаттан кийин окуса болобу? Багымдаттан кийин күн чыккандан кийин окуйсуз эми, же багымдаттын астынан салып окулат. Негизи багымдаттын парз окулгандан кийин башка ортолорунда нафил намаздар окулунбайт. Адатта казаны ошол багымдат намазынын окуганга чейин убактыңыз болсо окусаңыз болот. Болбосо багымдатты окуйсуз дагы, күн чыккандан кийин чаш мезгилде окуп коесуз. Тамырчыга барса болобу дейт. Тамырчыга эгер табип болсо да, ширк жолу менен эмес, табигый тамыр кармап, тамыр аркылуу дене табындагы бир нерсени билген махир табип болсо, ден соолук үчүн барса болот. Анан гайыпты айтып, болочокторду айтып, же дагы бир нерсени божомолдой турган болсо, анда барса болбойт. Негизи тамыр кармоо аркылуу буга чейинки медицинада, көөлө медицинада колдонуп келген, тамыр менен жүрөктүн согуусун жана башка жерлердеги ооруну аныктаган адис болсо барса болот. Ал эми көз ачыктык кыла турган болсо же башка нерсе кыла турган болсо барбаганы жакшы. Биз 3-1 тууганбыз, өзүм 17 жаштамын. Апам бизге атамдын жаман жагын көп айтат. Ошол туурабы? Бизге туура тарбия берип жатабы? Албетте, эми апаңызды туура эмес кылып атыптыр дебейм. Ар кимдин апасы өзүнө алтын, ар кимдин атасы өзүнө алтын деп айтылат. Мен сиздин апаңыздын туура кылып атканын же кылып атпагандыгын бул жерден бир кес айта албайм. Негизи ата-энеге, ата-эне өзүнүн мамилесин өзү сакташ керек. Күйөөсү менен болуп аткан мамиленин бардыгын балдардын көзүнө алып чыкпаш керек. Эркек менен аялдын урушу, эгер урушса, балдарына көрсөтпөй уруш керек. Балдардын көзүнчө ачык айкын сөздөр менен, бири-бирин акарат келтирген сөздөр менен урушса, балдардын психикасына доо кетет. Ушулардын наң сезимине ошондой зөөкүрдүк, зулумдук сиңип калат дагы. Кийин булар ушул мектеп жашынан баштап эле өзүнүн досторуна зулумдук кылышы мүмкүн, зордук кылышы мүмкүн. Атадан энеге өткөн зордук, эненин атасына көрсөткөн зордугу, бул экөө тең балдарга сиңип калат, алардын тарбиясын бузат. Анан экинчиси, атаны же энени эки тараптын бирөөсүн балдар жек көрүп чоңоюп калат. Бул өз кезинде туура эмес. Ата-эне балдарын каргап коюшу мүмкүн, жаман көргөндүгү үчүн. Баласы атасын жаман көрүп, апасынын жамандоосу аркылуу атасын жек көрүүчүлүк пайда болуп калса, бул ошол ата менен баланын ортосунда мамиленин бузулуусуна эне себепкер болду. Атасы кокустан каргап кое турган болсо, же атасы менен кайым айтышып, кол көтөрүшүп, бир жаман ишке барып кое турган болсо, бул баланын тагдырына балта чабылат. Алла субханаху ва тааланын назарынан жыгылып калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдардын көзүнчө бири-бириңерди жамандабагыла. Ажырашып кеткен учурда дагы ата-эне бири-бирин балдарга жамандабаш керек. Ажырашып кетсе, бул силердин тагдырыңар болду. Бул силердин тагдырыңарды балдарыңар кайталабашы керек. Силердин бул жаман көрүнүшүңөр балдарга сабак болбошу керек. Ошон үчүн ата-эне өздөрүнүн ортосундагы уруш талашты бир бөлмөгө барып, же бир башка жерге барып, өз алдынча четишип алыш керек. Балдардын көзүнчө урушпаш керек. Балдарды атасы урушуп жатса, энеси балдарына болушуп, атасы менен урушуп кетпеш керек. Апасы балдарды урушуп жаткан болсо, тарбиялаш үчүн
үчүн атасы балдардын көзүнчө апасын урушуп болушуп кетпеш керек. Туура эмес кылып аткан болсо башка жерге тартып барып ушуну токтоткун деп өздөрүнчө разборка кылыш керек. Азыр эми сиздердин сүрөтүңүздө ушундай көрүнүш болуп турат. Эми мындан силер сабак чыгарып, ата энени жаман көрбөш керек. Себеби адамдын бул турмушта бир эле атасы болот, биологиялык, бир эле энеси болот өмүр бойга. Ал көп жылдар бою өмүрүнүн акырына чейин ошол ата эненин элесин алып жашайт. Ата эне өтүп кеткенден кийин дагы башкаларга окшоп атам, апам, ардагым, асылым деп алар өмүр бою жакшы элес менен жашашлыгы үчүн ата энелер балдарга бири-бирин жамандабаш керек. Ата эненин апасы атасын жамандагандыгы, атасы апасын жамандагандыгы бул ошол үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугу, ата эненин ортосунда ыркынын жоктугу, ушул балдарга туура тарбия бере албаган үлгүсүз үй бүлө болуп калат. Эми мындай учурда эмне кылыш керек эми? Подсказка кылыш керек. Мүмкүн ошо ата эне дагы мезгилинде ушундай сабак өтпөй калган, укпай калгандыр, ата эне ушундай тарбия көрбөй калгандыр. Эми ушундай сабактарды, устаздардын сабактарынан, молдокелердин сабактарынан, же башка дагы турмуштук сабактардан айтып берип, муну туура багытка салыш керек балдары деп ойлойм. Үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз. Апаңызга да, атаңызга да жакшы мамиле кыла бериңиз. Ушул биз айткан сабактын негизинде экөөнө мындай бир жеке-жеке насаат кылып, ушундай кылсаңыздар жакшы болот эле деп bir багытка саласыз деп ойлойм. Мен адамдар менен көп урушуп жүрө берем. Сабырдуулукту кантип үйрөнсөм болот? Сабырдуу болушлук үчүн тилиңизди дайым зикир менен алек кылыңыз. Бул дагы жардам берет. Адамды сабырдуу болууга зикир жардам берет. Тилиңиз дайым субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар, астагфирулла дегенге болсун. Анан адамдардын турмушуна кирише бербеңиз. Бул менин ишим эмес, ал өздөрүнүн иши деп мен киришпейин, киришкен болуп калбайын деп өзүңүздү дайым сыртта кармаганга аракет кылыңыз. Жылдыктарда өлгөндөр да айылда 100-200 сомдон акча чыгарып тасмал алып барышат. Бул туурабы дейт. Жылдыктын өзү туура эмес. Жылдык жок нерсе. 3-түк, 40-тык, 50-дүк деген нерселер бул жок эле нерсе. Дин деп динибизде эмес болгон, салт деп салтыбызда эмес болгон, ушу бизге кирип калган бир ашыкча нерсе бул. Ушунун айынан биз көп чыгаша кылып келебиз, ысырапкерчиликке жол берип келебиз, үй бүлөлүк экономиканын төмөндөшүнө алып келип отурабыз. Ошондуктан жылдыктын өзү болбогондон кийин ошол жерге 100 сом, 200 сомдон топтоп алып барыштын өзү жок нерсе. Ошондуктан бул болбогон нерсе, мына коронавирустун айынан дагы көп нерселер токтоп турат. Ошонун токтогон боюнча кылып, мындан кийин эми шариатка ылайык, динибизге, каадабызга, салтыбызга ылайык иштеп турсак жакшы болот эле. Маркумдарды эскерүү бар. Аларды жылда бир жолу эстеп коюп, бир жыл болгондон кийин ошол бою өмүр бою эстебейбиз да биз. Андай эмес. Динибиз гумандуу, динибиз дайым кайрымдуулукту каалайт. Дайым эместе. Эл көрсөтүп, эл топтоп алып, жылдык деп алып эстебейле, өтүп кеткен атаңа эстеп, колуна келсе бир 50 метр жолду оңдоп кой, көпүрө салып кой, бир 30 метрлик бир адамдар өтчү жерге, бак тигип кой, мазардын чекесинде бузулган жерлерди оңдоп кой. Бул деле ошол маркумга кылган жакшылык. Жылдыгында эле адамдар топтоп курсак тойгозуп, ошол жерден адамдарга мал сойду, жылдыгын берди деш үчүн кылыш шартпы ушундай алып кылыш? Bunun soğuğu da çok buluş gerek benimce. Oşoндуктан анан паланчын жылдыгына 200 сом алып келди, дешлик деле көчө көрсүн өзүнчө. Бул жок нерсе кылбаш керек. Биз күчүк уурдап алдык эле. Анын ээси бизди каргап жатат. Бул кылганыбыз жана ээсинин каргаганы туурабы? Албетте туура эмес да. Күчүк болсо да, мал болсо да, бул бирөөнүн мүлкү. Аны уурдап алган болбойт. Аны алып барып кечирим сурап берип койсоңуз жакшы болот эле. Дегеле башка эмне нерсени адам уурдап алган болсо, бир жолун таап, алып барып берип коюп кутулганы жакшы. Бул дүйнөдөгү бир позорлук, баягы уят болгондук, бир аз беттин кызаргандыгы, кичине жемелүү сөз уккандык, ахиреттеги уят болгондуктан азыраак болуп эсептелет. Ахиреттеги азаптан бул дүйнөдөгү тарткан азап жеңилирээк болот. Тез оңоюраак кутулат. Ошондуктан ким эмнени уурдап алган болсо, ошо адамга тези менен апарып берип койсун.
ар түрдүү шылтоону кылып, ачуу айтып береби, жөн эле айтып береби, кутулуп алганы бул жакшы нерсе. Анан каргаганы эми жаны ачыса ошо туура эле болуп эсептелет. Мазлумдун дуасы кабыл дейт. Андай дуалар кабыл болуп кетиши дагы мүмкүн. Аялдын талак бергени эсептелеби? Эгер жолдошу талак бербесе, аялдын талак бергени эсептелбейт. Аялдын талагы талакка жатпайт. Эркектин талагы бербесе талак өтпөйт. Эркек ойноп эле оозунан талак десе талак болуп калат. Аялы өзүнү 100 жолу талак кылдым, мен сени менен жашабайм деп айтса дагы талак болбойт. Себеби үй бүлөнүн башчысы эркек деп талактын тизгинин Алла Таала эркекке берген. Эркек эрктүү, бул анча мунча нерсеге эле талак бере бербейт, кармап турат деп берген. Аялдар урушса да, жини келсе да, эмне кылса деле алсыздыгын бардыгыбыз билебиз да турмушта. Азыр айта берет, 5 мүнөттөн кайта берет. Ошондуктан талакты Кудай Таала аялга берген эмес, эркекке берген. Бирок эркектер аялдардан баттар болуп, бүгүнкү күндө беттер болуп, болбогон нерсеге талак айтып, анан кийин бүгүнкү күндө отурушат, анан үй бүлөсүн бузуп алышып. Ата энеси бар болуп туруп, балдар үйүндө таштап кетишкен балдардан алып бакса, жетим баланын баккандан соо болобу? Же сөзсүз түрдө ата энеси жок балдарды багыш керекпи? Мен бир кыз алып багайын дедим эле сооп үчүн. Негизи ата энесиз жетим баланы багып алуу бар. Ата энеси бар туруп таштап кеткен балдарды багып алууга дагы уруксат этет. Муну тирүү жетим деп коет, наркыны тоголок жетим деп коет. Тирүү жетим деле ошол тоголок жетимдин өкүмүндө сооп болот, бирок биринчи ата энеси каза болуп калган, эч ким кароосуз калгандарды биринчи коргоп алыш керек. Экинчи аларды дагы алыш керек. Анан бала багып алганда бир нерсеси бар. Эртең бул чоңоюп эр жетилет же бой жеткен кыз болот. Сиздин үй бүлөңүздө чоочун болуп калбаштыгы үчүн шариаттын өкүмүндө алып келериңиз менен күйөөңүздүн кандаш бир туугандарынын бирөөсүнүн эмчегин эмизип коюш керек. Же өзүңүздүн сиңдилериңиздин, эжелериңиздин эмчек эмизген бирөөлөрүнүн эмчегин эмизип коюш керек. Ошондо силердин сүт эмизме эңер болуп калат үй бүлөңөрдө. Эгер өзүңүз эмизсеңиз, өзүңүз эмизип койсоңуз, өзүңүздүн балдарыңыздын катарындагы эле балдар болуп калат, статусу жагынан бардыгы. Кийин чоңойгондо үйүңүздө эркин кадимкидей бала болуп жүрө берет. Андай болбогон учурда кийин чоңойгондо кыз болсо, өзүңүздүн күйөөңүздөн кызыңыз парда кылыш керек болот. Эгер бала баксаңыз, өзүңүз баккан баладан өзүңүз келечекте оромол салып парда кылышыңызга туура келип калат. Устаз мени кур доомат менен каматышкан. 2 жылда акталып чыктым. Ошол кезде мени көрүп, бирок көрбөдүм деп койгон бала азыр айылдын молдосу. Ага кандай күнөө жазылат? Буга чоң күнөө жазылат. Бул акыйкатты билип туруп, ак тарапка болбогондукта. Ошон үчүн айтылат да, шахадату зур, жалган күбөлүк беришлик күнөй кабирага кирет. Күнөй кабира, чоң күнөөлөр, тообосуз кечилбес күнөөлөрдүн катарына кире турган күнөөлөргө кирет. Жалган күбөлүк өтүштүк. Кимдир бирөөгө кылбады деген нерсени кылды деп, кылды деген нерсени кылбады деп, ошого окшоп бир тескери күбөлүк беришлик, бул шахадаты зур, ал молдобу, ким болбосун ал пенде катары өзүнүн мойнундагы ишти аткарыш керек. Албетте ал күнөөсүн алат. Ошол мазлум чеккендер деп коет, сизге окшогондорду. Ак жеринен кара болуп, зулум болуп жоопко тартылып калгандар, алардын дуасы түз Кудайга жетет. Эч пердесиз деп айтылган. Эми албетте ислам кечиримдүүлүккө үндөйт. Ахсин мен асаилек, вафу амман заламак. Ким сага жамандык кылса кечирген, ким сага зулумдук, зөкүлүк кылса кечирген деген бул адептин, ахлактын, адамгерчиликтин так чокусу. Мундайды колдон келген баатыр жасап кое берет, Аллах Таала буга ажырын бере берет. Турмушка чыккан кыздар ата энесинен мүлк талап кылса болобу? Үй, жер алып бер деп дегендей. Негизи турмушка чыккан кыз, биздин кыргызда чыккан кыз чейинден тышкары деп коет дагы. Ал мүлкү ошол эринин мүлкү аялдын мүлкү болуп эсептелип калат. Шарият боюнча ата эне турмуштан кайткан мезгилде калган мүлкү мурас деп аталат. Ал мурасты ошол шариаттын негизинде бөлүштүрөбүз десе, кыздарга, балдарга берилгендин жарымы берилет. Нисп берилет. Үй бүлөдөгү эркек балага берилгендин жарымы берилет. Жарым үлүшкө ээ болот.
ошондой үйбү жерби эмне атадан энеден мүлк болуп калган болсо, мурас болуп калган болсо, мүлк болуп, ошону шариятта мына ушундай жол менен өзүнүн үлүштөрү бар. Ата өтсө, балдар менен эне калса 8ден 1 алат. Бала жарымын алат. Кыздар болсо балдарга берилгендин жарымын алат. Агалары болсо кандай эмнен алат. Чоң атасы, чоң энеси болсо деп ошондой өзүнүн үлүштөрү белгиленген да. Ошондой шариаттык чекте бөлүшөбүз десеңиздер, ошого бардыгы моюнсунуп, ошол шариаттын негизинде мурас бөлүштүрөбүз десе, ошондой кылып алса болот. Анан эми калганын жөн эле адатта кандай болуп аткан болсо, элде кандай болуп аткан болсо, негизинен урушпастан, талашпастан, элдегидей кылып ата эне өзү талаштырбай, уруштурбай балдарга бөлүп бергени жакшы. Үйүбүз мечитке жакын, Куран окуп жатканда азан угулса, Куранды токтотуп туруш керекпи? Негизи Курандын адеби катары токтотулуп турган жакшы. Баягы Курандын добушу менен, азандын добушу менен чабышу экөө бир жерде кете бергенде, Куранга адепсиздик болуп калат. Ошон үчүн Куран окулуп аткан болсо, башкалар добушун пас сүйлөп туруш керек. Же башкалар бирөө окуп аткан болсо, анда Куранды ичиңизден окушуңуз керек. Сиз окуп, булардын сухбатын бузуп, же булар адепти билбеген болсо, булар менен барабар чабыш окуганда, Куранга кулак салбагандык үчүн булар күнөөкөр болуп калат. Азан дагы улуу чакырыкка кирет. Экөөнүн адебин сакташлыгы үчүн бир аз токтоп турасыз дагы, азандын дуасын кылып коюп, кайда Куранды улап кетесиз. Адатта ушундай кылынат. Күйөөм картага акча салып оюн ойнойт. Көп түнү менен келбейт. Мен балдарым менен үйдөн кыйналып калам. Бул туурабы дейт. Күйөөңүздүн карта ойногону бул арам иш. Карта дегени бул аты карта болгон менен бул кумар да. Картада ошо ортого акча тигип алып кумар ойнойт. Кумар оюндарын Алла Таала шариятта арам кылган, тыюу салган нерселерге кирет. Арак, кумар оюндарын Кудай Таала биргеликте тыюу салган, муну ойнобош керек. Мындан табып аткан акча дагы арам болуп эсептелет. Бул эми балдарынын рызкысын, сиздин рызкыңызды ошол кумарга тыгып атат. Бул жаман нерсе, бул тартып кетет. Муну тездик менен ошол жерден ажыратыш керек, жакындарына, туугандарына айтып, муну кайтарып алыңыздар, туура эмес кылып атат. Телефондон нике кыйдырса болобу? Телефондон нике кыйдырса болбойт бир тууганым. Себеби бул нике кыйлып аткан адамдын жүзү көрүнүш керек, анын макулдугун айтып жаткандыгын бетте күбөлөр көрүш керек. Ошондуктан бул жарабай калат. Мен 6-класста окуйм, хатым Куранды окуп жатам медреседе. Хатым Куранды окугандан кийин котормосун окусам болобу? Албетте болот. Алла разы болсун. Ошол хатым Куранды кыла бер, аркасынан мазмунун окуп чык, эмнеде окуп аткандыгын өзүң түшүнүп, албетте бул сенин үчүн чоң пайда. Куран китепте дараты жок кармап беттесе болобу дейт. Куран Каримди дараты жок кармаганга болбойт. Куран Каримди Алла Таала тыюу салган. Ла ямасухил мутаххарун, муну тазалар гана кармайт деген. Бетарат болуп кармаса күнөөкөр болот. Ошондуктан Куранды даратты кармаш керек. Бетарат окуса болот. Эгер гусулу жок болсо окуса дагы болбойт. Гусул менен окуш керек. Саламатсызбы, Мыктыбек ажы үйдү дом содалашып акчасын бергенге келгенде ээси айнып калды. Эртеси билсем үйүнү кымбат кылып коюшуптур. Ушундай адамды кылган иши жакшыбы? Сода сатык боюнча, урматтуу бир тууганым, эгер сода сатык болуп, саттым, алдым деп, баасы бычылып, алды сатты болгондон кийин айнып кетсе, шарият боюнча мунун айныганы дурус эмес. Бул мүлксиздик болуп калгандан кийин кайтарып бербей койгонго акыңыз бар, соттошконго, шариаттык сотто же башка сотто. Андан кийин хияру ру'я деген дагы нерсеси бар. Сатып алуучу мен карап көрөм 3 күндүн ичинде, мен карап көрөм жаксы, анан же мындай бир шарттар менен болсо болот деп шарт койгон болсо, анда сатып алуучу 3 күндүн ичинде өзүнүн ыктыярын колдонуш керек. 3 күн өтүп кеткенден кийин, 10 күндөн кийин мына мен айттым эле, келдим десе, эми мунун акысы калбай калды. Бизде соза сатыкта көп талаш бар да. Сатып алуучунун мен карап көрөм деген ыктыярды өзүнө тандап алган болсо, сатып алуу мезгилде 3 күнгө чейин эле болот ал. 3 күнүн ичинде айнып кайтарып калса, наркадам акчасын кайтарып, бул товарын кайтарып берет. Ал эми үйдү содалашып акчасын бергенге келгенде ээси айнып кетти. Эгер акчасын бере элек болгон болсоңуз, айнып кеткен болсо, шариаттык негизде кандайдыр деңгээлде бул укуктуу болуп атат.
Албетте эми кылган адамгерчиликке жатпайт. Жанагындай бир бааны көрүп туруп анан бирөө үстөмүрөөк бааны берип койгон болсо, наркадам бирөөнүн соодасын булган үчүн күнөөкөр болду. Бул адам болсо дагы өзүнүн саттым, макулмун деген нерсесинен айнып кеткендиги үчүн албетте күнөөкөрчүлүккө жатат жана адамгерчилик кылбады болуп эсептелет. Эми бизге берилген убакыт аягына келип жетип калгандыгына байланыштуу биз сиздер менен кайрылышабыз, урматтуу бир туугандар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ушул жерде айтылган массала, мауизаларга амал кылмакты Кудайым насип кылган болсун. Билип билбей ката кетирген болсо, Алла өзү кечирген болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.